чыгармачылык жактан кандай эрги болуп атасыз? Рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Эми ушу адам баласы Алланын буйругу менен төрөлгөндө эле кандайдыр бир талант берип коет экен. Бирөөнө композитор, бирөөнө ырчы дегендей. Ошондойдун сыңарындай эле мен дагы ошо таланттуу болуп, кичинекей кезимден эле ырдын жаттап, радиолордун телерегинен кетпей, а кезде ошо эсимде кичинекей кезимде кошуна апаларды чакырып алып, анын кыздарын чакырып алып, концерт коюп, көйнөк которуп, улам аткарып, өзүбүздү бир атактуу артисттей сезип, ошо кичинекей кезимден ошо өзүмдүн тилегим десем болот. Ошентип анан мектеп жашына бардым, анда деле хор кружогуна катышып солист болуп жүрдүм. Андан кийин ошо мектепти аяктагандан кийин эми ошо искусство институтуна барайын дегенде атам бала мугалим эле бол деп, а кезде а кишилердин айткан сөзү бизге закон эле, бир ооз сөз менен анан ушу мугалимдик кесипти аркалап калдым. Ошентип мугалимдикте 30 жыл бала бакчанын башчысы болуп иштедим. Ошондо деле жүрөгүмдө ыр жашап келмекчи. Анда деле гармондун кароо сынактарынын жеңүүчүсү болуп, грамоталар, дипломдорду алып жүрдүм. Андан кийин пенсияга чыккандан кийин деле баягы ыр жүрөктө жашай берет экен да. Түрткү берип шайрапыларда ырдап жүрдүм. Ошо шайрапыларда ырдап жүргөндө Ырысбай Абдыкадыровдун төш белгиси Жылтычы бозой деген ырым үчүн сыйландым. Андан кийин Чынара Итугулованын Эл алдында келет ырдагым деген проектисинен ушу Жумабүй Шералиев атабыздын төш белгиси менен сыйландым. Ошо Чынара Итугуловага дагы чоң ыраазычылык айтып кетким келет. Биздин талантты колдоп, ушу эфирге даярдаган үчүн Турсунбай агай дагы бир топ эмгектенип, бул кишиге дагы чоң ыраазычылык билдирип коеюн деген. Ошол сиздерге аябай чоң ыраазычылык, ушу аткарылбай калган кыялдарыбызды аткарып, ушундай бизге окшогон өмүр бою каалап келген каалообузду аткарып аткан сиздерге абдан чоң ийгилик, ден соолук жамаатыңыздарга ушундай көгүлдүрүү экранда биздей коноктор келип, агарып көгөрүп, батасын берип, ушинтип жыгап, көздөрүн ырымырдап, ушинтип жүрө берели, аманчылык болсун. Рахмат сиздерге. Рахмат сизге дагы рахмат. Андай келгес Ата Бакунбаевдин Эсимде деген чыгармасын аттап беребиз да. Caydım bir tohuma gezinde
ay gönülüm gana senden hiç kalmadı. Azırkı şair yaşlardın ay özünde kana bolsun Barakelde, barbologuz mınakey jaydın tolup кезінде жатат ушундай жай мезгилинде кандай гана залкардын чыгармасы аткарылып турса бул мыкты чыгармалар кулактан кирип бойду алган дейт го, ошондуктан ушундай чыгармалар элибизде өлбөс өчпөс болуп эсимде эчен жолу ырдалат болуш керек. Мына сиздердей ырчылар дагы далай аткарып бар болуңуз демекчибиз.